Жалал Абад комендатурасы милицияга кол көтөрүп, жекеме-жеке чакырган жаран тасмасына түшүндүрмө берди. Кечээ 6 апрель күнү Жалал Абад шаарынын Кежегиниш көчөсүнүн тургуну 1970-жылы туулган жаран арызы менен кайрылган. Себеби ошол эле күнү болжол менен саат 11:30 чамаларда Жалал Абад шаарынын курортная көчөсүндө ганиаттуу киши эч бир себепсиз уят сөздөр менен сөгүп, урууга аракет жасаган. Бул тууралуу Жалал Абад шаары жана Сузак району боюнча комендантынын басма сөз кызматы билдирет. Бул окуя боюнча Жалал Абад шаарынын ички иштер башкармалыгы тарабынан алдын ала текшерүү иштери жүргүзүлүп, натыйжада Жалал Абад шаардык мэриясы тарабынан муктаж болгон үй бүлөлөргө алдын ала түзүлгөн тизме менен un жана башка азык-түлүк таратылып жаткан учурда курортная көчөсүндө ошол эле көчөсүнүн тургуну 1986-жылы туулган ганиаттуу жаран мага да жардам барбы деп айыл активи 1970-жылы туулган жаранга кайрылган учурда бул тизмеде жок экенсиң, биздин жумушка тоскоолдук кылбай тур деген жообун угуп, ачууланып, уят сөздөр менен сөгүнүп, урууга аракет жасаган учурда өзгөчө кырдаалдар министринин кызматкерлери ортого түшкөн. Бирок жаран алар менен да мушташууга аракет жасап, оозго алгыс уят сөздөр менен сөгүнүп, бейбаштык аракеттерди жасагандыгы аныкталган. Жана бул учур жабырлануучу тарабынан видео тасмага таратылып алынган. Аталган факты боюнча топтолгон материал Жалал Абад шаарынын ички иштер башкармалыгынын кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, Кыргыз Республикасынын Жоруктар кодексинин 119-беренесинин негизинде майда бейбаштык сотко чейинки өндүрүш иши ачылган. Ошондой эле шектүү өзүнүн ачуулук калтырганын, чында анында үй бүлөсү жардамга муктаж экендигин билдирип, кечирим сураган. Учурда сотко чейинки өндүрүш ишинин алкагында тергөө иштери улантылууда. Маалымат булагы Чындык KG.